Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu sellem ala khayr halqi Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İnşallah Umdatul Fiqh'ten Soda Sadık bölümünü ulatağız. Bugünkü bölüm selam bölümü. Altır aytip jatat Babu selam. Selam bölümü deydi. Selam degen ne? Жалпысынан şariatта soda satık 3 türdü болады. Soda satıктын бүт баардык адамдардын арасында болуп аткан soda сатык 3 түрдүү болот. Ошол 3 түрдөн чыкпайт. Биринчиси болсо кадимкидей эле soda сатык эмне акчасын да берет, товарды да моментально берет. Эки тарап тең акчасын берип, товарды да берсе, бул эмне бай' деп аталынат, soda сатык моментально болгон, бүтөт эки тарап тең. Экинчиси болсо товар да моментально берет, акчасыны бөлүп төлөйт. Бул эмне таксит деп коет, рассрочка азыркы, да? Рассрочка. Товар моментально аласың, акчаны шашпай бөлүп төлөй турган, рассрочка. Үчүнчүсү болсо ушул салам деп коет. Мунда эмне акчаны сода болгон жерде моментально аласың, товарды кечиктирип берет. Бир убакытка келишкен убакытта берет. Ушул үчүнчү түрү. Салам. Салам деген демек акча биринчи берилиши керек, анан товар сатып алынган нерсе кечиктирип, шашпай убакыт келишкен убакытта бериле турган. Ошону бай' салам деп коет. Эми акча дегенде сөзсүз түрдө акчалай болуш шарт эмес, жана берилген нерсе. Ал башка нерсеге алмашы мүмкүн, машина болушу мүмкүн, үй болушу мүмкүн, жер болушу мүмкүн, бирок ошол сен ошо жериң менен, үйүң менен бир товар сатып алып аткан болсоң, анда ошону моментально бериш керек да. Анын шарттары буйруса келет. Демек салам деген акча биринчи берилет, товар кийин келишилген убакта кечиктирип берилет. Ушул салам бөлүмүнү жакшылап окуп үйрөнүш керек, көңүл буруп. Эмне себептен буга азыркы учурда өтө муктаждык көп. Азыркы учурда көпчүлүк сода сатыктар ушул салам менен болот. Интернет аркылуу аяк бияктан товар алдырасың да, Кытайдан алдырасың, аяктан бияктан алдырган сода сатыктардын көпчүлүгү салам менен болот. Анан көпчүлүк азыркы учурда адамдардын сода сатыгында ошо саламдын шарттарын карашпайт. Ошон үчүн шариатка каршы арам жолдорго түшүп калышат. Аны эмне билбегендиктен. Ошол себептен өзгөчө илим талап кылуучу же болбосо жалпы карапайым адамдар деле ушул салам бөлүмүнө жакшырап үйрөнүп алыш керек. Ошол сода сатык менен иштеген кишилер. Демек саламдын маанисин түшүндүк, жалпысынан. Эми саламдын түркүктөрү дегенде сөзсүз түрдө тараптар, мындайча айтканда саламда кимдер катышат? Биринчи тарап ошо акча берген киши, сатып алган киши. Экинчи тарап сатып алуучу киши. Үчүнчү тарап эмне? Үчүнчү тарап бул ошол бир товар. Кайсы товарды сатып алып атасың? Ошол. Төртүнчүсү акча. Ошол сатып алынган акча. Ушу төртөө саламдын тараптары. Эми салам дагы бул сода сатыктын бир түрү, бай'дын сода сатыктын бир түрү. Бир түрү ошо сода сатыктын түрүнөн болгондон кийин ошо сода сатыкта биз 8 шартыны башында сода сатык китебин баштаганда 8 шартыны эскерип кеткенбизби? Ошол 8 шарт баары бул саламда да шарт кылынат. Не товар жана белгисиз болбош керек, адал нерсе болуш керек деген бүт шарттары бар да. Ошолор ошо саламда дагы шарт кылынат. Жана ошол шарттарга кошумча өзүнчө саламдын дагы шарттары бар. Сода сатыктын 8 шартынан башка өзүнчө саламдын шарттары бар. Аны буйруса азыр окуйбуз. Эми саламдын шариатта уруксат берилет экендигине ачык айкын далилдер келген. Буга Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Я аyyuhallazina amanu iza tadayantum bidaynin ila ajalin musamma faktubu." О иман келтиргендер, эгерде бир убакытка карыз алган болсоңор, анда ошол карызыңарды жазып койгула деп айтты Аллах Таала. Бул аяттын тафсиринде Абдуллах ибн Аббас радыйаллаху анху салам деп тафсирлеген. Ошол сода сатыктын бул аятта максат салам деп тафсирлеген. Жана ошондой эле Бухари Муслимде келген хадисте Абдуллах ибн Аббас радыйаллаху анху риваят кылат: "Кадиман Наби саллаллаху алейхи ва саллям ал-Мадина ва хум юслифуна фи ас-симари ас-сана ва санатайн."
Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Мединага келгенде мединалыктар мөмө жемиштерди, курма сурма ошол эмелерди 1 жыл, 2 жылга чейин карызга сатышчу. Мындайча айтканда, акчасын алдын ала алып алышчу. Ошону бир тонна курма саткан болсо, акчасыны алдын ала алып, күзүндө берем же эмки жыл берем деп 2 жылга чейин ошондой карыз алышчу дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Мен аслафа фи тамрин фальюслиф фи кайлин ма'лум ва вазин ма'lum ila ajalin ma'lum." Кимде-ким бир курмада айтып атат, курмада ошондой салам менен саткан болсо, анда же курма салам менен сатып алган болсо, белгилүү ченемде салмагы белгилүү болсун жана белгилүү убакытка ошондой карыз кылсын деп айтты. Башка эмеде, башка риваятта келет: "Мен аслафа фи шейин." Бул жерде Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам курмада деп айтты. Башка риваятта келет: "Мен аслафа фи шейин." Кимде-ким кайсы бир нерседе десе, демек бул курмага тиешелүү эмес, жалпы эле буюмдарга тиешелүү. Жана ошондой эле бул алымдардын арасында талашсыз болгон, ижма болгон маселе. Көптөгөн алымдар Ибнул Музир, Ибн Кудама деген бир нече алымдар бул салам шариатта уруксат берилген соода саттыктын түрү экендигини ижма эскеришкен. Алымдардын арасында талашсыз болгон маселелерден. Эми саламды дагы ушул салам деген эки түрдө болот. Биринчиси жанагындай айтып өткөндөй эле бир убакытка, алыс убакытка келишкен болсо. Мисалы үчүн бул дыйкандарда көп болот. Дыйкандар жазында акчага муктаж, ошо дыйканчылыгын эккенге акчага муктаж болот. Анан соодагерлерден акча алат. Мен күзүндө сага будай берем же күзүндө мындай товар берем деп туруп, пахта берем, дагы бирдеке берем деп, күзүндө пышканда берем деп алышат, акча алышат. Анан ошону ошол товар менен кайтарышат, ошол келишкен нерсе менен. Бул ошо саламдын биринчи түрү, негизи салам ушундай болот. Мындайча айтканда, бир нече убакытка, алыс убакытка келишип сатып алуу да, дароо эмес. Экинчи түрү, бул нерсеси, бул түрүндө талаш жок алымдардын арасында. Бул болот, уруксат берилген. Экинчи түрү болсо ассаламул хал деп коет. Ошо моментальный салам, мындайча айтканда, алыс убакытка эмес, ошол дароо эле, ошол соода болгон жерде эле бүтүрүү салам дейишет. Бул кандай дегенде, мисалы үчүн бирөө азыр бир магазинде телефон сатып атат дейли. Телефон сатып аткан болсо, ошо жерге келди, бир клиент келди, мага телефон керек, мындай телефон десе, аны сатып аткан кишиде андай өзүндө жок. Өзүндө жок. Макул, мен ушундай телефонду сага азыр табып келип берем, азыр моментально табып келип берем деп туруп, барып башка бирөөдөн сатып алып келип туруп, берип сатса болобу, болбойбу деген. Ушул алымдардын арасында мунусу талаштуу маселе. Бирок Аллах алам туурарагы бул уруксат берилет. Бирок шарттары эмне? Шарттары ошол клиент акчасыны бериш керек. Тиги таукелерден мурда акчасын бериш керек. Мисалы үчүн телефон алайын деп келди, мага iPhone 15 келди, мындай сыпатта керек десе, анда өзүндө жок болуп калды. Мен де ушундай сыпаттарды мен сага азыр табып келип бере алам. Бирок акчасын бер десе, акчасын берсе, барып туруп 5 мүнөттөн кийин бир кошмасынан бирөөдөн сатып алып келип туруп, сатса болот. Уруксат берилет. Бирок эмне? Акчасыны берип соода болуш керек ошол жерде, шарттарына. Түшүндүңүзбү? Баасы келиш керек. Баасын келип акчасын алыш керек. Акчасын алгандан кийин анан барып табып келиш керек. Экинчи түрү дагы ошого бир сүрөтү, болбой турган сүрөтү. Мисалы үчүн бир муайян, белгилүү бир товар, бул белгисиз товар, бирок сыпаты менен сыпатталган. Азыркы айтканда, кыскасы мага iPhone 15 Pro Max мындай гигабайтта табып келсең болду, ушу сыпаттар менен. Ал белгилүү бир тетиги телефонду деп бирөөнүкүн көрсөтүп аткан жок да. Белгисиз, ошол сыпатта телефонду табып келсе болду. Экинчи түрү болсо, ошол жерде келишип, мага кошунаңда турган ошол iPhone'ду ушунчага алып бер деп туруп келишсе, ал болбойт ал. Өзүнүн ээлик кылбаган товарыны сатып аткан болот ал. Түшүндүңүзбү? Бирок биринчи сүрөттө эмне? Бир сыпаттар менен сатып атат, ал кошунасынан болсун, башка жактан болсун, кыскасы табып келип берет ал, каяктан болсун. Мында болсо, тиги ээлик кылбаган нерсени тетигин сатып алам десе, анда ал эмне? Өзү ээлик кылбаган нерсесин алдын ала сатып атат. Ал тиги баргандан кийин сатпай коюшу мүмкүн. Түшүндүңүзбү? Ошон үчүн ал сүрөтү болбойт, эмне? Белгисиз бир сыпатка сыпатталган болсо, саламул хал, ошо моментальный салам болдагын алымдар уруксат беришет. Анткени ан болбойт экендигинде Аллах алам
Dalil жоқ. Жана ошондой эле ушул жерде Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айтканда ла таби ма лайса индак. Кээ бир алымдар айтат, ушуну болбойт ушул сүрөт депчи. Анткени өзүңдө болбогон нерсени сатпагын деп Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кайтарган да. Бул өзүндө болбогон нерсени сатып атат, ошон үчүн болбойт деп айтышат. Ага Имам Шафи рахмалла айтат, ал хадистен максат өзүңдөн болбогон нерсени сатпагын дегенден максат белгилүү бир товарды дейт. Сыпатталган эмес. Паланчын товары. Тетиң машинасын мен алам десе, мен сага саттым деп сатып өтүрүп барып сатып алып келсең болбойт. Белгилүү. Мен сенден ушундай бир сыпатта машина алам, ушундай сыпатта телефон алам, мага табы бер каяктан болсо да болсо, анда болот. Өзүңдө ал сыпат менен сатылып атат. Түшүнүктүүбү? Демек, салам бул шариатта уруксат берилген алымдардын арасында талашсыз болгон маселелерден. Эми ушул салам маселесини жакшылап үйрөнүш керек. Башында айтып өткөндөй эле. Анткени азыркы күндө через интернет болуп аткан же көпчүлүк соода саттыктар салам менен болот. Бирок саламдын шарттарын аткарбаган үчүн ал арам болуп эсептелинет. Шарттарын аткарбайт. Азыр эми ошол шарттар келет, ошол шарттарны жакшыраак үйрөнүп алыш керек. Мисалы үчүн Кытайдан товар сатып алат, акчаны да бербейт, товарды да албайт. Жөн эле сатып алдым дейт да. Ошол сыяктуу эмелер бар. Саламда болсо акча дароо берилиш керек. Эми шарттарын баштады бул алым. Айтат: "Ва ясихху саламу фи кулли ма юдбату бис-сифат иза дабатаху биха." Салам бардык сыпаттары тактала турган болсо, сыпаттары тактала турган бардык буюмдарда болот деп атат. Сыпаты менен чектелип тактала турган болсо, анда бардыгы болот деди. Бул биринчи шарты. Не саламдын биринчи шарты ошо саламга сатылып аткан товар сөзсүз түрдө сыпаттары так болуп чектелиш керек. Баасына таасир бербей турган деңгээлде. Мисалы, анча-мынча кичине өзгөрүп калышы мүмкүн, анча-мынча айткандай болбой калышы мүмкүн. Бирок эмне ошол баасына таасир бербей турган болуш керек да. Азыркы күндө илгеркиге караганда азыркы күндө сыпаттарын такташ оңой да. Анткени азыркы күндө видео камера бар, сүрөт бар, бүт тартып так кылып көрсөтөт. Сыпаттардын баары жогону жазып илгеркиден көрө тагыраак да азыр. Мисалы, кийимдердин болсо да размерлери башка жагы бүт такталган да. Ошон үчүн азыркы күндө илгеркиге караганда салам жеңилирээк. Демек, биринчи шарты болсо ошол сыпаты так сыпатталыш керек сүрөтү. Баасына таасир бербей турган деңгээлде. Анткени эмне буга далилдерден биринчиден шариатта белгисиз нерсени, мажхул нерсени, белгисиз нерсени сатуудан кайтарган. Эгерде сыпат менен сыпатталбаса, ал белгисиз болот. Баасы өзгөрүп кетиши мүмкүн, аз болушу мүмкүн, көп болушу мүмкүн. Ошондой эле Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Ман аслаха фи тамри фальюслиф фи кайлин ма'лум ва фи кайлин ма'лум ва вазин ма'лум." Кимде-ким бир курманы салаф ошондой карызга саткан болсо, анда белгилүү ченемде, белгилүү өлчөмдө, белгилүү салмакта чектесин деди. Демек, сыпаттары бүт чектелиш керек. Бул дагы алымдардын арасында бул шарт талашсыз болгон ижма маселелерден. Навави рахмалла, Ибн Хажар бир нече алымдар эскеришкен ижмады. Демек, сыпаты такталыш керек дедик. Эми ушул маселеде биринчи шартында бул товарда алымдардын арасында маселени окуп калсаңыз мындай келет. Кээ бирлер тамактын бир түрүндө же кийимдин бир түрүндө, кээ бир буюмда салам болбойт деп айтат да, кээ биркилер болот деп айтат. Демек, алымдардын арасындагы талаш каяка кайтат? Ошо сыпаты чектелеби, чектелбейби деген, сыпаты такталабы, такталбайбы деген маселеге. Кээ бир алымдар кээ бир нерсени көрөт да, бул сыпат такталышы мүмкүн эмес дейт. Кээ биркилер айтат, жок, сыпаты такталышы мүмкүн десе, ал уруксат берет. Мүмкүн эмес десе, ал уруксат бербейт. Демек, биз ошол нерсени товарды карайбыз, өзүбүз талеп илим карап көрүш керек. Азыркы күндө илгерки алымдардын айткан маселелер көпчүлүгү такталышы мүмкүн да. Илгеркилер айткан болсо такталбайт десе, азыркы күндө ошол бүт так болушу мүмкүн. Сүрөт менен салмагы баары жокчу. Ошол себептен азыркы күндө көбүрөөк илгеркилердин болбойт дегенде эле уруксат берилиши мүмкүн да. Демек, бул жерде кайткан нерсе болот болбойт деген шариаттык тексттин негизинде кайтып аткан жок ал. Ошол шариаттык текстке киргизүүдө болобу болбойбу ошол нерсеге келеби деген. Демек, кимде-ким тактай алса, анда ал болот деп айтат. Түшүнүктүү да бул сыпат, а? Андан кийин айтат: "Ва закара кадруху бима юқаддар бихи мин кайлин ав вазнин ав зар'ин ав аддин." Эми айтып атат. Биринчиси сыпаты белгилүү болуш керек деди, а? Экинчиси айтып атат:
Анын ченемин өлчөсүн дейт. Килограммдап болобу, таразыга тартылып болобу, же болбосо бир идишке салынып сатыла турган жанагындай өлчөм менен сатыла турган болсо, же болбосо жанагындай метрлеп өлчөлүп сатыла турган болсо, мисалы үчүн материал болсо, мынча метр, да метрлеп эмете турган болсо, же болбосо килограммдап сатыла турган болсо, веси ушундай. Же болбосо жанагындай мешоктоп сатыла турган болсо, мынча мешок деп белгилүү. Же болбосо сан менен, мынча штук менен сатыла турган болсо, ошолору так болуш керек. Бул дагы алымдардын арасында талашсыз болгон, ижма болгон маселе. Имам Шафии ибн Музир бир нече алымдар эскеришет. Бул жанагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде ачык келет. Кимде-ким бир таразыга тартылган болсо, өлчөм менен сатылган болсо, белгилүү өлчөмдө кылган болсун деди да. Демек, биз эмне алып атабыз? Мисалы үчүн будайга берип атат да, бирөө акчага. Будайга берип аткан болсо, ушунча тонна будайга деп. Же болбосо мешокто балам дегесин болсо, 100 мешок бересиң ушунча килограмм мешоктон деп. Кийимди да чүпүрөк ала турган болсо, эмне метри ушунча болот, ширина ушунча. Ошо жагы так болуш керек. Эсеби өлчөмү так болуш керек. Айтат, андан кийин ва жа'ала лаху ажалан ма'лума. Эми үчүнчү шарт айтат, ага белгилүү бир убакыт чектеш керек дейт. Белгилүү убакыт чектеш керек. Канча айга, канча күнгө ошону. Мисалы үчүн айтты, ошо бирөө келип туруп, мага акча бер, мен сага ушундай товар алып берем десе, качан алып келип бересиң деген ошол күнү белгилүү болуш керек. Алып келип бере турган. Мейли алып келип бересиң да качан мүмкүнчүлүк болгондо деп таштап койгон болбойт. Сөзсүз түрдө эмне? Ошол убактысы чектелиш керек. Качан ошол товарды алып келип берет, ошол убактысы чектелген болуш керек. Түшүнүктүбү? Бул дагы жана хадисте келген иля ажалин ма'лум, белгилүү убакытка кылган болсун деди. Андан кийин бул демек биринчиси, бул үчүнчү шарты ошол убакытты чектелиш керек. Убакыт чектелбей калса болбойт. Качан болсо боло берет десең болбойт. Чектелиш керек сөзсүз түрдө. Ал шарт эмес, жакын болушу, алыс болушу шарт эмес. Балким 1 жылга, 2 жылга боло берет. Бирок сөзсүз түрдө чек болуш керек аягындачы. Себеби ал чексиз болсо талашка алып келет. Мисалы үчүн бирөө айтты, экөөң дос жакын болуп жүргөн кезиңде акча берип турчу, мен сага ушундай берем, алып келип берем десе, мени качан мүмкүнчүлүк болгондо алып келип бересиң деди. Анан кичине мамиле начарлап калганда анан сурап баштайт, тигини алып кел депчи. Анан не берем да мүмкүнчүлүк болгондо деп наркы баштайт да. Ошон үчүн сөзсүз түрдө убакыт чектелиш керек. Андан кийин бул үчүнчү шарты. Төртүнчүсү айтат, ма'луман, ошол убакыт белгилүү убакыт болуш керек. Жөн эле мисалы үчүн белгисиз убакытта, качан паланчы келгенде берем, же бир белгисиз, ошонун качан болуусу белгисиз нерсеге чектесең болбойт да. Белгилүү убакытка. Мисалы үчүн күзүндө, сентябрда, мынча айда, мынчанчы күнү деп тактап коюш керек. Белгилүү убакытка. Белгисиз убакытка чектесе болбойт. Жөн эле күзүндө берем деп калса. Жөн эле күзүндө берем. Күзү убактысыз чектелди, бирок кайсы күн чектелген жок. Демек, убактысыны белгилүү так болуш керек. Түшүнүктүбү? Жана ошондой эле бул жерде эки маселе алымдар эскерет. Кимде-ким салам кылган болсо, бир таасир бербей турган убакытка кылган болсо, ал салам болуп саналбайт. Мисалы үчүн акчасын берди, дароо эле сразу алып келе турган болсо, товардычы, ал салам болуп, ал саламул хал жанагы эмеге кирет. Жана ошондой эле бышыкчылыкка деп койсо дагы алымдар айтат болбойт. Эмне себептен? Бышыкчылык ар жерде ар кандай болот. Бышыкчылыгын дагы ошо бир жерде дагы кээ бирөө эрте бышып калышы мүмкүн, кечирээк бышып калышы мүмкүн да. Ошол себептен мисалы үчүн күздө бышыкчылыкка деп койсоң болбойт. Кайсы убакытка ошол такталыш керек, ошондо уруксат берилет. Анткени эмне? Бул бышыкчылыкка деп койсоң белгисиз содадан шариятта кайтарат. Жана ошондой эле Абдулла ибн Аббас радыйаллаху анхудан да фатва келет, ошол бышыкчылыкка ушундай убакытка деп койгон болбойт. Демек, 4 шартын алдык, 4 шарт. 5-инчиси айтат: "Ва атаху саман qabla tafarruqihima." Бул негизги шарт. Ушу шартта көпчүлүк ката кетирет, билип алыңыздар. Айтат, товарды кечиктирип берет дедик содада. Товардын акчасыны экөө отурган сода болгон жерде ажырап кетерден мурда бериш керек дейт. Түшүнүктүбү? Бул негизги шарттарынан эмеден. Мисалы үчүн келди, мен Кытайда мага сага мен мындай телефон же мындай алып келип берем деди. Хорошо, алып келип бер. Алдым деп туруп, белги коюп, ал телефонду да алган жоксуң, келгенин да берем деп, акчасын да берген жоксуң. Бул болбойт мындай кылса.
Не ошо жерде дароо төлөнүш керек. Азыркы учурда соодалардын көпчүлүгү ушундай болот. Алып келип бер, анан берем дейт да акчасын. Андай болбойт. Салам менен алып атасыңбы, анда акчасын толук бериш керек. Толук бергенден кийин анан тиги полный жоопкерчилик алып келип бериш керек ал. Кытайдан алып келип, кыскасы ошол нерсени сен айткандай белгилеген нерсени табып келиш керек. Бул алымдардын арасында талашсыз болгон ижма маселелерден. Чүнкү бул ижманы бир эмес, бир нече алымдар, Ибнул Музир, Ибн Таймия, Ибн Кудама, бир топ алымдар эскеришкен. Не себептен болбойт? Анткени шариатта карызды карызга сатуудан кайтарган. Бай'ад-дейни бид-дейн деп коет. Карыз менен карызды сатуудан кайтарган. Кандайча карыз менен карыз сатуу десе, азыр күндө ушул жанагы соодан ала турган болсок, мага Кытайдан телефон алып келип бер, же машина алып келип бер дедиң. Макул, мен бир айдан кийин алып келип берем деди. Бир айдан кийин алып келип берем десе, макул, бүттү деп келишип кылып соода саттык кылды. Акчасын да берген жок, товарды да алган жок. Экөөнүн тең мойнунда карыз болуп атат. Экөөнүн мойнунда тең карыз болуп калып атат. Бул акча бериш керек буга, бул машина бериш керек. Жок жерден карыз болот. Ошо карыз менен карызды сатуудан шариатта кайтарган. Ал карызды карызга сатуу деген кээ бир сүрөттөрү бар. Аны эскеребиз. Бул жерде ошол шариаттан ушундай нерседен кайтарган. Кээ бир алымдар эскерет, бир күн акчасын бир күн, 2 күн, 3 күн кечиктирсе ал таасир бербейт деп айтат да. Бирок Аллах алам туура ой боюнча ошол жерде берилиш керек. Соода болгон жерде бүтүш керек. Акчасын берип кетиш керек. Эгерде салам менен алса, ушундай болот. Түшүнүктүбү? Бул 5 шартын эскерди. Дагы кээ бир алымдар кээ бир кошумча шарттарын эскерет. Бул жанагы эле шарттын астына кирет, башындагы. Айтат: "Ма'рифатун нау аллази юслам фиhi". Кайсы нерседе салам кылып атасың? Не алып атасың? Ошону белгилүү болуш керек. Машинага салам кылып атасыңбы, курмагабы, дагы башка нерсеге, тамакка, кайсы нерсе болсо, бул белгилүү. Бул башында айткандай белгисиз болбош керек деген ошого эле киргизет. Кээ бир алымдар өзүнчө бөлүп эскеришкен да. Кытайдан жөн эле мисалы үчүн товар алып келип берем деп койсо болбойт да. Кандай товар алып келесиң, не товар алып келесиң, ошол белгилүү болуш керек. Сага кыскасы товар алып келип берем, ушунча миңдик товар алып келип берем десе болбойт да. Андан кийин 7-чи шарты эмне? Ма'рифату кадр ра'сил мал. Ошол канча акчага келишип атасың, салам. Сен канча акча алып атасың, ошонун дагы ачык айкын белгилүү болуш керек. Түшүндүңбү? Сен мага, мисалы үчүн, сен мага мындай нерсе алып келип бер, мен сага акча берем деп койду. Анда болбойт. Канча акча бересиң, канча өлчөмүндө бересиң, ошол ачык айкын белгилүү болуш керек. Акыркы шарты 8-инчиси бул эмне? Ошол салам кылынып аткан товар убактысы бере турган убактысы келген учурда галибен көпчүлүк учурда ошол табыла турган деңгээлде табууга кудурети болуш керек ошону. Эгерде мисалы үчүн кышында алып келип берем да, кышында ошол товар такыр табылбай турган болсо, жок болсо, анда ага салам кылган болбойт. Түшүндүңбү? Жазында алып келип бере турган, мисалы кышында боло турган товарды кышында көп боло турган, жазында жок болуп кете турган товарды жазында берем десе, ал көпчүлүк учурда кыйынчылык менен табыла турган болсо, ага кылса болбойт. Мындайча айтканда, жалпысынан көбүнчө ошол келишкен убакытта табыла тургандай товар болуш керек. Бул да алымдардын арасында талашсыз болгон ижма маселелерден. Демек, ушул негизги саламдын шарттарынан 8 шарты. Эми биз шарттарын билдик, саламдын шарттарын билгенден кийин 8 шартына. Ушу саламга байланыштуу жанагы маселе бар. Бай'ад-дейн бид-дейн. Кээ бир маселелер бар, ошолорду эскерип кетейли. Биринчиси бай'ад-дейн бид-дейн. Карызды карызга сатуу деген. Шариатта карызды карызга сатуудан кайтарган. Пайгамбар саллаллаху алейхи хадисте келет. Пайгамбарыбыз ошо карыз менен карызды сатуудан кайтарган деп хадис келет. Бирок бул хадисти кээ бир алымдар даиф деп айтышкан, сахих эмес деп. Сахих эмес болсо дагы алымдардын арасында ошо карыз менен карызды сатуу арам экендигинде талашсыз ижма болгон. Түшүндүңбү? Карызды карызга сатуу. Эми ошо карызды карызга сатуунун 3 сүрөтү бар. Жакшылап түшүнүп алайлы. Карызды карызга сатуунун, бул саламга байланыштуу да. Карызды сатуунун 3 сүрөтү бар. Бул китепте келген жок, кошумча маселелер. Биринчи сүрөтү бирөө жөн эле акча карыз берген, бирөөгө карыз бергенсиң да. 10 000 сом карыз бердиң. Карыз берген болсоң, анда эмне?
Уақытысы келді, бере тұрған уақытысы келді. Bir aydan кейін берем деді. Bir aydan келгеннен кейін, уақытысы келгеннен кейін бере албай қалса, анда саған срок берем деп, бирок 1000 сомдагы кошосун десе, бул карызды карызга сатуу сүрөтү, бул ошо жахилияттын рибасы болот. Ачык айкын. Түшүндүңбү? Болбойт. Бул жахилияттын Куранда келген ачык айкын риба арам деген ушул сүрөтү. Бул эмне акча карыз бере албай калса, анда сроко дагы кошуп, срок берет, үстүнө акча кошуу. Пена деп азыркы күндө банктарда төлөнүп аткан. Бул ошо ачык айкын риба. Түшүндүңбү? Бул биринчи сүрөтү. Экинчи сүрөтү кальбуддейн деп коет. Карызды башка нерсеге алмаштырып салуу. Мисалы үчүн бирөөдөн айттың, салам менен саламга будай алдың, акча алдың, 10.000 сом акча алдың, мен сага көзүмдө будай берем дедиң. Ушунча будай берем дедиң, 100 килограмм канча будай берем дедиң. Андан кийин көзүндө келгенде будай таба албай жатасың. Будай жок болуп калды, же будай ала албай жатасың. Ал айтат, макул, мага будай бербей эле кой, будайдын ордуна күрүч бер. Күрүч бер дей турган болсо, бул дагы не рибага кирет. Эгерде качан ошол эмеден көбүрөөк нерсеге алмаштырса, жанагы салам болуп атат го, саламдан баасы ошондон кымбатыраак нерсеге алмаштырса, бул ачык риба болуп эсептелинет. Кысабыз, бааларына окшош кылып кылса болбойбу? Мисалы үчүн, будайдын баасы 10.000 болсо, күрүчтү да 10.000 деп алса болбойбу? Азыр биринчи сүрөтү ошол не эгерде ашыкча кылган болсо, анда бул риба болот, ачык айкын. Ал эми бул алымдардын арасында ашыкча кылган болсо, талашсыз болгон ижма маселелер. Имам Шафий, Имам Ахмад бир нече алымдар эскеришкен. Бул эгерде, иншалла кийинки маселеде сиз айткан керек, эгерде азыраак нерсеге алмаштырган болсо депчи. Аны кийинки бөлүмдө окуйбуз азыр. Үчүнчү сүрөтү соода саттык, карызды карызга сатуунун үчүнчү сүрөтү. Бул жанагындай эле азыркы башында айтып өткөндөй көпчүлүк азыр болуп аткан соодалардын сүрөтү. Келесин акчаны дагы берген жоксуң, договор кылдың, соода сатык болду, сенден машина алам дедиң, сен сатып алып атасың. Бирок машинаны да алган жоксуң, акчаны да берген жоксуң. Бир жумадан кийин экөөң соода кылып кетип калдың. Ошол жерде же акча да берилген эмес болсо, же товар да берилген эмес болсо, бул арам болот ушул сүрөтү дагы. Бул дагы алымдар эскеришкен, ижмадар да эскеришкен. Не себептен бул арам дегенде, биринчиден алымдар арасында ижма болгон, бул талашсыз бир пикирге келишкен. Экинчиден пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Аз-захабу биз-захаб вал-фидда бил-фидда ядан бияд." Алтын менен алтын, күмүш менен күмүш, жана соода сатыкта айтып атат, колмо-кол болуш керек депчи. Негизи асыл соода сатыктар колмо-кол болуш керек. Бир эме өтүш керек, товарнычы, колмо-кол эки тараптан өткөрүш керек. Кайсы ушул асылдан негизден кайсылар чыгып атат? Салам уруксат берилип атат. Салам эмне? Сөз түрдө товардын бир жагына берилиш керек, акча берилиш керек дагы товар кежик. Же болбосо рассрочка уруксат берилип атат. Же болбосо соода сатык кылып атат. Соода сатык колмо-кол болот да. Демек, биз башында айтып өткөндө шариатта ушул үч нерседе үч түрүнөн чыкпайт соода сатык. Биринчиси кадимки соода сатык, товар да берилет, акча да алынат. Экинчиси болсо акча товар берилет, акча кечиктирип берилет. Бул не? Рассрочка. Үчүнчүсү болсо эмне? Акча берилет, товар кечиктирип берилет. Ушул салам болуп эсептелинет. Ушул үчөөнүн башкасы бул арам болуп эсептелинет. Андан кийин бул жерде бир маселени эскерип кетели. Кээ бир алымдар, Шейх Ислами ибн Теймия рахмаулла, жана анын шагирти Ибн Кайым рахмаулла эскеришкен. Шариатта карызды карыз менен сатуу кайтарылган эч кандай далил жок деп айткан да Шейх Ислами ибн Теймия. Бирок Шейх Ислам ушул сөздү айтканы менен жанагы сүрөттөгү соодаларды арам деп айтат. Çünkü сөзсүз түрдө эмне? Акча берилиш керек деп айтат. Акча берилбесе арам деп айтат. Бирок бай'ад-дейн бид-дейн деген кайтаруу жок деп айтат да. Бул биринчиден Шейх Ислам ибн Теймиянын сөзү, илгерки алымдардын сөздөрүнө каршы. Шейх Ислам канчалык деңгээлде чоң алым болсо дагы, анын сөзү алымдардын сөзүнө каршы болгондон кийин ал кабыл кылынбайт. Бирок экинчиден Шейх Ислам жанагындай алымдар арам деген сооданы адал деп айтпайт. Анан ушунун негизинде Ибн Кайым рахмаулла андан да жеңилирээк кылып, кээ бир маселелерде уруксат беришкен. Ошону ээрчишип, азыркы учурда банктарга жагында мүчө болуп,
жана ошондой эле ушул соода саттык бөлүмүндө фатва берип белгилүү болуп жүргөндөр ошолорду кармап көптөгөн арам соода саттыкка уруксат берип салышкан да. Биз илгерки алымдардын эмесин кармашыбыз керек. Ижмалар болду, алымдар бир пикирге келишкен илгерки алымдар. Демек, ал арам бойдон калат. Аны канчалык деңгээлдеги алым айтса дагы. Шейх Ислам айткан соода саттык бай'иддейн биддейн деген кайтаруу жок. Бирок ар бир маселе жеке өзүнчө каралыш керек дейт да. Туурабы, туура эмеспи? Бирок ошол алымдар айткан маселени Шейх Ислам дагы арам деп айтышат. Андан кийин алар дагы бир далилди далил кылышат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Жабир радыйаллаху анхудан төөсүн сатып алат. Жолдо келатып, сапарда келатып, төөнү баспай жатканда пайгамбарыбыз уруп бастырат аны. Анан ошо төөнү сатып алат. Сатып алгандан кийин пайгамбарыбыз акчасын берген жок ал жерде. Анан төөсүнү Жабир радыйаллаху анху Мединага жетип алганга чейин шарт кылат, минип барайын депчи. Бул жерде дейт, пайгамбарыбыз төөнү да алган жок, акчаны да берген жок. Демек, бай'иддейн биддейн жанагындай уруксат берилет деп кейбирлер ушуну далил кылышат да. Бул туура эмес. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сөзсүз түрдө колу менен алышы шарт эмес. Негизинен тамкин, мындай мүмкүнчүлүк болуш керек. Ошол сага ээлик кылып берген болсо болду да. Калаган учуруңда алып ала аласың да. Мисал үчүн, экөө соода саттык кылды. Машина сатты. Машинаң эшикте турат. Келип туруп машинаны сатты дагы, мына машина сага да күлчүң берди, ачкычың берди. Бирок акчаны берген жоксуң да. Бул жерде сен машинаны барып алсаң да, ачып айдап кетсең да, айдап кетпесең дагы сага негизинен тамкин, мүмкүнчүлүк бер. Же машина башка жерде болушу мүмкүн. Барып айдап кете бер деди. Сен аны бир жумалап албашың мүмкүн да. Бирок сага мүмкүнчүлүк берди. Кайсы убакытта болсо барып алып алганга. Бул анын эмесинде өттү деп эсептелинет шариятта. Мүлкүнө өттү деп эсептелинет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламда ошондой болгон. Ал пайгамбарыбызга мүлкүнө өттү. Бирок пайгамбарыбыз Мединага барганга чейин берип туруп атат деген. Ошон үчүн бул хадис бул алардын эмесинде далил болуп эсептелинбейт. Эми дагы саламга байланыштуу дагы бир маселе сиз айткан истисна деп коет. Истисна деген үй куруу, азыркы күндө үй куруу, же болбосо бир кийим тиктирүү, же бир мебель жасатуу. Ал жерде акчаны да бербейсиң, сен ал, мисал үчүн мебель жасасаң, материалдарын сатып алып бербейсиң, заказ бересиң, ал өзү жасай берет, акчаны да бербейсиң. Кээ-бирге задатык бериши мүмкүн да, кээ-бир такыр эле бербей бүткөндө бериши мүмкүн да. Ошондой эле үй салдырып атат да фирмаларга. Фирма салып атат, же болбосо фирма биз үй баштадык, котлован казып баштадык деп сата берет. Жок эле нерсесин сатып атат да. Анан акырын рассрочка менен төлөшөт. Ушул нерсе болобу, болбойбу деп алымдардын арасында талаштуу маселелерден кээ бир алымдар акчасын бериш керек, сөзсүз түрдө акчасын бериш керек деп айтышат да. Кээ бир алымдар айтышат, ошо эгерде акчасын бербесе, такыр акча бербесе, ал болбойт деп айтышат да. Акчасын бербесе, болбойт деп айтат. Ханафи мазхабында кээ бир алымдар истиснада болот деп айтышат. Алар эки нерсени далил кылышкан. Биринчиден, илгертен адамдардын баары ошого амал кылып келет дейт. Бирок алымдар жооп беришкен, адамдардын амалы далил эмес шариятта депчи. Экинчи далили, бул күчтүү далил, шариятта эреже бар. Ал-хаджа амма туназил мазилата дарара деп коет. Хажа, мухтаждык жалпы болуп кетсе адамдарда, бир нерсеге жалпы мухтаждык болуп аткан болсо, ошо зарылчылыктын өкүмүн алат дейт да. Мисалы үчүн кийим тиктирүү, заказ берип тиктирүү, ошол сыяктуу бир нерсени заказ берип, мебель жасатуу, заказ берип жасатуу, ошолор жалпы адамдар мухтаж деп бар. Азыр үй сатып алуу, үйлөрдү азыр куруп атат фирмалар. Сен акчасын котловандан эметип ала бересиң да. Ушул нерсе Аллах алам, эгерде болбойт десең, бул өтө оор да. Азыркы күндө көпчүлүк адамдын мухтаждыгы бар бул нерседечи. Анан сиз айткандай, эгерде фирмадан сатып алып атсаң, түздөн түз ошондо дагы түздөн түз фирмадан через банк эмес сатып алып атсаң, Аллах алам болот да анда. Мисалы фирма котловандан казып баштады, башында 30% төлөдүң, анан шашпай бөлүп калганын 2-3 жылда төлөп аткан болсоң. Бирок кечигип кетсең, пена болбош керек шарттарынан. Через банк болсо болбойт. Банк сага төлөп берип туруп, вообще анан үстүнө процент коюп
эметип атса, кечиксе пена кылса, ал эмне риба болуп эсептелинет. Азыр фирмалар Ошондой эле рассрочканы башка нерселерден телефон сатып алсаң, бытовой техника бирдеке сатып алсаң, через банк эмес, ошо сатуучунун өзүнөн түздөн-түз алсаң болот. Фирма сатып аткан өзүнөн алсаң, анан шарттарынан пена болбош керек кечиккен болсо. Штраф болбош керек. азыр андайлар бар го. Бана через банк, мисалы үчүн мебелди беребиз, сиздин карточка, биз пенсиядарда мисалы үчүн. Ошо пенсия карточкаңыздан ала беребиз. Бүткөндөрүн бүтөт деп ошондой дейт. Болбойт ал риба. Кийинки вакыт бар, а? Айтат. ويجوز السلام في شيء يقبضه أجزاء متفرقة في أوقات معلومة. Эми саламды айтып атат. Бөлүп бересин десе дагы болот дейт да. Мисалы үчүн товар жанагындай 10 000 сом алды, мага ушунча будай бересин же бирдеке бересин деди да, ошону 3кө бөлүп бересин. Сентябрда мынчасын бересин, мул айда мынчасын бересин деп бөлүп койсо, бул боло берет деди. Анткени белгилүү эле ал, эч кандай шариаттагы тыюу сала турган нерсе жок. Андан кийин айтат: "Ва ин аслама самаnan wahidan fi shay'ayn lam yajuz hatta yubayyana thamana kull jinsin minhuma." Эми эки нерсеге акча берген болсо, эки түрдүү товарга акча берген болсо, анда сөзсүз түрдө экөөнүн акчасынын ченеми ачык айкын болмойча болбойт дейт. Мисалы үчүн, мага ушунча телефон, ушунча компьютер алып келип бересиң, ноутбук деди, а? Анан ошого $10 000 акча берди дейли. Акча берген болсо, ошол $10 000 канчасы ноутбукка, канчасы телефонго экени ачык белгилүү болуш керек. Мага 50 телефон, 50 мындай алып келип бер деп туруп анан акчасын белгилүү кылбай эле берип койсо болбойт. Демек, акчасы дагы эмне ачык айкын болуш керек. Айтат: "Ваман аслафа фи шай'ин лам юсрифху ила гайриhi." Эми кимде-ким бир нерсеге салам кылган болсо, бир нерсеге карыз берген болсо, мисалы үчүн мага телефон бересин деди, телефондон башка нерсеге өзгөртүп салса болбойт дейт да. Бул сиз айткан маселе эми келди. Эми ушул нерсени болобу болбойбу дегенде, бул алымдардын арасында талаштуу маселе. Бул жөнүндө хадис келген: "Ва аслафа фи шай'ин лам юсрифу ила гайриhi." Кимде-ким бир нерсеге салам кылган болсо, аны башка нерсеге өзгөртпөсүн деген. Бирок бул хадисти даиф деп кээ бир алымдар айтышкан. Жана жалпы алымдар ушул ойду кармашкан. Ушул ойду башка нерсеге өзгөртпөйт деп айтышкан. Бирок кээ бир алымдар башка нерсеге өзгөртсө болот деп айтышкан. Бул Абдулла ибн Аббас радыйаллаху анхудан келет. Качан башка нерсеге өзгөртсө болот? Эгерде ошондон баасы арзаныраак нерсе болсо. Баасы кымбат нерсе болсо өзгөртсө болбойт. Анткени Абдулла ибн Аббас айтат: "Иля гайрихи би анқаса." Өзүнөн ошондон баасы арзаныраак, азыраак болгон нерсеге. Эмне себептен дегенде, ал ла ярбах марратайн, жана эки жолу пайда көрбөсүн. Мындайча айтканда, ал саламдан өзү пайда көрүп атат. Себеби акчасын берип, алдын ала берип коюп атканда ал арзан алып атат, чынбы? Кийин дагы андан да кымбатыраак кылса, ал жанагы риба сыяктуу болуп үстүнөн пайда көрүп атат. Демек, карызда жана сиз айтып аткандай карызыңда боло турган болсо, анда азыраак нерсеге өзгөртсө болот. Андан кийин айтат: "Валам яжуз лаху бай'уху qabla qabdihi." Эми саламды бирөөгө товарга акча бердиң. Мага ушундай товар алып келем берем десе, акчасын бердиң. Ошол нерсени, товарды өзүң ала элек туруп башка бирөөгө сатып берсең болбойт. Мисалы үчүн Кытайга товарга заказ бердиң, акчасын төлөп койдуң. Товарың келе элек туруп, өзүң агаээлик кыла элек туруп, Кытайдан товарым келе атат деп туруп алдын ала сатып берген болбойт дейт да. Эгерде мунун дагы эки сүрөтү бар. Эгерде жолда келе атат да, сен агаээлик кыла элексиң. 15 бир айдан келет десе, 20 күн, 25 күн, 30 күнгө чейин, бир айга чейин eelik кыла албайсың. Качан кирип, Кыргызстанга кирип бүткөндөн кийин андан кийин eelik кыласың да. Таможняда турат же болбосо кирип, буякта турат, растаможка кылып алып ал деген болсо eelik кыласың. Ага чейин eelik кыла албайсың. Сага кире элек, жете элек, колуңа тие элек. Ал учурда саткан болбойт. Бул алымдардын арасында талашсыз болгон ижма. Азыр мындай саткандар да көп. Заказ берип коюп туруп эле алдын ала сата берет да.
келе товарны сата берет. Бул болбойт. Бул алымдар арасында талашсыз ижма. Экинчи маселеси өзүң ал элексиң. Экинчи сүрөт. Өзүң эйлик кылып ал элексиң, бирок сага мүмкүнчүлүк берди алганга. Кыргызстанга кирип келди, расномочка болуп өттү, бирок эмеде турат. Ошо бир скалатта бир жерде турат. Качан барып алып алсаң болот деп. Бирок сен колуңа ал элексиң да. Алып алсаң болот деген мүмкүнчүлүк бердиби, ошол учурда сата берсең болот. Анткени сен кайсы малда барсаң дагы ала бересиң. Түшүнүктүбү? Эми дагы бул жерде айтат: "Валал хавалату бихи, валал хавалату бихи." Ошол хавала кылса да болбойт дейт. Хавала деген эмне? Хавала деген сиз рассрочка товар заказ берип койдуңуз, да, салам менен товар алдыңыз. Мисал үчүн күзүндө сага бирөө 10 тонна будай бериш керек. Сатып алдың, акчасын берип койгонсуң. Негизи сен бирөөдөн 10 тонна будай карызсың. Эми ошол сенин карызыңды сурап келген болсо, тигиден алып аласың дегенде хавала дейт. Буруп коюу деген да, хавала мааниси башка жакка буруп коюу. Сен бере албай жаткан болсоң, тигиден алып алсаң болобу болбойбу деген, бул да алымдардын арасында талаштуу маселе. Бул алым айтат, андай болбойт дейт да, бул Хамбали мазхабында. Кээ бир алымдар уруксат беришкен, айтат, эгерде мүмкүн болсо, ошо убактында бере турган болсо, ал жака буруп койсоң болот. Эгер тиги макул болгон болсо хавалага, мен азыр будайым жок, бере албайм сага, бирок мага 10 тонна бериш керек. Ошондон ушул убакыт келгенде аласың деп буруп койсоң болот. Анткени асыл негизи муамилаттарда, соода саттыкта адал. Буга тыюу салган далил жок деп кээ бир алымдар уруксат беришет. Түшүнүктүбү? Айтат: "Ва таджузу лиқалату фихи ва фи ба'дихи ли'аннаха фасхун." Эми икала менен анда баарын икала кылса да болот, кээ бирин икала кылса да болот дейт. Икаланы түшүндүрөбүз, айтат. Икала деген соода саттык болгондон кийин бири-бирини кечирип коюу. Мындайча айтканда, мен азыр товарга акча бердим, ушунча товар алып келип берем деди да. Акчаны бергенден кийин 3 айдан кийин же 1 айдан кийин алып келип берем деди товарды. Анан 10 күн өткөндөн кийин жанагы товарды алып келе албай жатам, же ол баарыны, же болбосо жарым эле болуп калды, жарымын алып келе албай жатам десе, каласа жок, мага табып бересиң деп көгөрүп туруп алса болот ал. Алып келип бересиң. Соода анткени лазим болду, бүткөн. Каласа кечирип койсо болот дейт да, баарын. Кереги жок, мейли акчамды кайтарып бер десе болот. Жарымы болсо, жарымыга макул болсо болот. Анткени ал өзүнүн акысы. Каласа эмне узуп койсо болот дейт. Ушуну менен негизги салам боюнча маселелер бүтөт. Да эскерип кетүүчү нерсе, ушул салам негиздүү бөлүм, бул бөлүмдө азыркы күндө соода саттык ушул негизинде көп болот. Ошон үчүн ушул маселелерди жакшылап тактап алыш керек. Бул китеп кыскача болгон үчүн негиздүү кыскача шарттарын эскерди. Саламга кире турган азыркы муасир заманбап соодалардын түрлөрү көп. Банктарда бул менен иштегендер көп. Через интернет өлкөлөр аркылуу башка товарларды алып келгенде дагы ушунун негизинде иш көп болот. Ошон үчүн ушунун өкүмдөрүнү жакшылап үйлөнүп алыш керек. Саллаллаху алейхи ва саллям ала хайр халқи Мухаммад ва ала алейхи ва сахбихи.